көп 10 кишини кысканыбыз бар. Көбү баягы билбей баткенде өстүп атырылып атат дейм, ал жака барганда сүрмө топ болуп, наоборот, деп ошол жака тоскоолдук жаратып атпайбы? Аскерлерге тоскоол болбош керек. Патриотизм ал бардыгында бар. Ал жака билген аскерлер болуш керек. Азыр автоматты карматып койсо деле бутун аты болгондор болушу мүмкүн, өздөрү билбейчи. Ошон үчүн Кудай ошо популизмден сактасын, мекени чындап сүйгөндөр, мына волонтерлор чындап сүйгөндөр, бир тыйын жок, уктабай, ынтымактыкта көп иштер кылып атышат да. Анан ал жака кыйкырып барып алып эле же баш коргор үй болбосо, же курал атканды билбесе, же курал жетишпесе, биздин аскерлер Кудай буйрса, азыр көрүп атасыздар, контратакага өтүп бир топ бийликтерге жетишип атат. Тилек кылалы, бул жактан колдон келген жардамдарды кылалы. Эгерде военный положение келе турган болсо, ансыз деле мобилизация болот. Ошондо анан кийин, ошондо качпай, бекинбей барыш, бардыгыбыз даярбыз. Болгону мыйзамга баш ийели, тартипке баш ийели. Мындайда бир сөз бар да, биримдиги бар эл жеңет. Башчысыл биздин аскери башчылар бар, ошолорду угуп, ошолордун эрежеси, ошолордун стратегиясы менен, тактикасы менен кетели. Кудайым аманчылык, тынччылык берсин. Үмүт кылабыз, ушу тез арада чечилет, тынчтык келет деп. Бирок мындан көп тыянактарды кылабыз, Кудай буйрса. Рахмат.